Саламатсыздарбы, Политклиника медиасынын көрөрмандары, детектор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында УТРКнын Маданият каналында жарыяланып жүргөн Кыргыз ааламы программасында бозгундагы президент Курманбек Бакиев кантип маек берип калгандыгы тууралуу кеп кылабыз. Он 15 майда Кадыр Кошалиев аттуу журналисттин Кыргызстандын бозгундагы президенти Курманбек Бакиевден алган маеги акыркы кабарлар Компромат YouTube каналдарында жарыяланды. Эми маек жарыяланган берүүгө келе турган болсок, бир кызыктуу жагдайды байкадык. Берүүнүн аталышы Кыргыз ааламы деп аталат. Маекти алып барып жаткан журналист Кадыр Кошалиев. Эфирде кайрадан Кыргыз ааламы көрсөтүүсү. Улуттук телерадио корпорациясына караштуу Маданият тарых тил телеканалы 2022 жылы 10 мартта жаңы долбоор деп дал ушундай аталышта эле Кыргыз ааламы деген берүүнү баштаган. Кызыгы анын алып баруучусу дагы Кадыр Кошалиев болгон. Иликтеп, изилдеп, жайылтууну максат эткен Кыргыз ааламы программасы кайрадан эфирде. Ошондой эле берүүнүн башындагы 13 секундтук киришүү бөлүгү дагы Бакиевдин маегиндеги киришүүгө окшош. Кыргыз аалам берүүсүнүн алгачкы чыгарылышында алып баруучу Кадыр Кошалиев Кыргыз элинин дөөлөт мурастарын, руханий материалдык баалуулуктарын улуттук иденттүүлүктүн негизинде иликтеп, изилдеп, даңазалап, элден алып элге берүү максат эткенин айткан. Биз бул көрсөтүү аркылуу Кыргыз элинин дөөлөт мурастарын, руханий материалдык баалуулуктарын улуттук иденттүүлүктүн негизинде иликтеп, изилдеп, даңазалап, элден алып элге берүүнү максат эттик. Мындан сырткары ал Кыргыз ааламы берүүсү УТРКнын Маданият телеканалына тиешелүү экенин да белгилеп кеткен. Эфирде Кыргыз телерадио корпорациясынын Кыргыз ааламы телепрограммасы. УТРКнын сайтындагы маалыматта президент Садыр Жапаров сунуштаган Кыргыз ааламы улуттук программасынын алкагында коомдук телерадио берүү корпорациясынын Кыргыз ааламы теле долбоору көрсөтүлө баштайт. Долбоор жумасына бир жолу 60 мүнөт кечки эфирден чыгат. Программанын автору Кадыр Кошалиев деп жазылган. Президентибиз ушул Кыргыз ааламы жөнүндө ой айткан эле, ошону угуп туруп уланталы. Биздин негизги ураан бирдиктүү эл, өнүккөн өлкө. Кыргыз ааламы улуттук программасы иштелип чыгып, бул долбоорго өзгөчө маани берилет. Бул долбоор өлкөдө жана чет жакта жашаган кыргыздардын маданий интеграциясын сактоо жана бекемдөө, кыргыздар жашаган тарыхый аймактар менен маданий экономикалык байланыштарын өнүктүрүү долбоору. Ал берүү Маданият телеканалында акыркы жолу 23 жылдын февраль айында жарыяланган. Кадыр Кошалиев биринчи элдик курултайдын төрагасы болгон. Ал Кыргыз жолу бириккен руханий коомунун да төрагасы. Маекте дагы бир көңүл бурдурган жагдай алып баруучунун кириш сөзү. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан Кыргыз ааламы көрсөтүүсү. Буга чейин эгемендүүлүк алгандан кийинки алгачкы президентибиз Аскар Акаевич менен маегибиз жакында эле эфирге кетти. Бүгүн ошол саясий бийликтин эстафетасын колуна алып, андан кийин өлкөбүздү тагдырга жараша башкарган Курманбек Салиевич менен Минскиде жолугушуп отурабыз. Дал ушул сөздөрдөн кийин бул жагдай боюнча УТРКнын жетекчилигине байланышууга аракет кылдык. Бирок эч кандай майнап чыккан жок. Ким Маданият телеканалынын немеси жетекчиси ким аты жөнү? Негизи Уракунова. Уракунова. Ошого жооп берет да туурабы? Маданияткабы? Маданият, культура, спорт, детский контент, ошол да. Ал өзү азыр бошобойт да ошондо? Да. Канча мүнөттө бошойт? Канча мүнөттө бошойт? Минутасын билбейм. Моя задача сейчас четко, точно у вас узнать, чтобы она четко, точно знала, во сколько или кого отправить, если Курманбек Бакиевке козголгон кылмыш иштерин эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанды 2005 жылдан 2010 жылга чейин башкарган Курманбек Бакиев 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кетип, ошондон бери үй бүлөсү менен Беларустун борбору Минскиде баш калкалап келет. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча анын жеке өзүнө жана жакындарына каршы 10го жакын факты боюнча айып тагылган. Курманбек Бакиевке карата 2014 жылдын июнь айында мүлктүн мамлекеттин пайдасына алуу менен өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмү чыккан. Бишкек аскердик соту аны 2013 жылдын 7 апрелиндеги революция маалында 87 адамды атууга күнөөлүү деп тапкан.
Арадан 2 жыл өткөндөн кийин 2016 жылы Жогорку сот мурдагы президент Курманбек Бакиевке карата мурда чыгарылган өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн 30 жылдык жаза мөөнөтүнө өзгөрткөн. Жогорку сот бул чечимин кылмыш жаза кодексинин 50 беренесине ылайык 60 жашка чыккан адамдын өмүр бою эркинен ажыратылбайт деген нормага таянып чыгарган. Башкы прокуратура 2021 жылы 4 августта мурдагы президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын аймагына келсе, же укук коргоо органдары тарабынан алынып келинсе, 2016 жылдын 29 июлундагы соттун өкүмүнүн негизинде токтоосуз камакка алынат деп билдирүү тараткан. Ал эми маектеги манипуляция, кастык тили жана журналисттердин этикасы тууралуу өзүнчө берүүбүздө айтып беребиз. Сиз Политклиника медиасынын детектор берүүсүн көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, жогорудагы QR код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Бул видеого лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.